Саламатсыздарбы, кадырлуу көрөрмандар. Бүгүн биз сиздер менен Советтик армиянын Ооган жергесинен чыгарылган күнүнүн 33 жылдыгына карата окуу жайыбыздын Ооган согушунун ардагерлерин конокко чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто Батыр Ал Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалымат кызматынын жетекчиси Жаныбеков Мамат Ибраим Быштакович агай келген. Ошондой эле табигый илимдер жана окутуунун усулу кафедрасынын ага окутуучусу Кулбаев Абдусаттар Заирович агай. Саламатсыздарбы агай? Бүгүн Ооган согушунун ошол 33 жылдыгына карата жакшы иш-чаралар жөрөлгөрө уюштурулуп жатат. Деги эле ошол Афган жергесинде кызматка канча жашыңыздарда баргансыздар? Ал жерге барып түшкөн учурдагы абал боюнча кененирээк кеп кылып берсеңиздер. Бардык оганчыларды убакыттан, мезгилден, учурдан пайдаланып, бардыгыңыздарды ушул майрам менен куттуктайм. Үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар, эл журтубузда аманчылык болсун, жакшылыктар болсун, элибизде өнүгүү алга жылуу боло берсин. Эми бардык советтик жаштар катары мен деле 18 жашымда 1987 жылы советтик армиянын катарына чакырылдым. Андан биринчи биз Самарканд шаарында аскерге алгачкы аскердик даярдыкка катыштык. Андан кийин Афганистанга 1987 жылы барып, 89 жылы ушул как раз вывод менен чыгаруу мезгилинде кайтып келгенбиз. Сиздер барып түшкөндөгү учурду, ошол жердеги абал тууралуу? Эми барып түшкөндө чындап бул жакта жаш кезибиз, эми мындай чындыкты айтканда бул жакта тынчтык, бардыгы жакшы, турмушу өз нугунда жүрүп жаткан мезгилде кокустарлы 18 жашар бала элестетип көрүңүздөр, бир башка бир дүйнөгө барып каласың да. Барып түшкөндө эле самолеттон бизди самолет менен апарды. Самолеттон түшкөндө эле өзгөчө эле ошол жердеги баягы 9-ротадагы дагыдай эле элестет. Ошондой примерно ошондой элестетсе болот да. Ушундай бир чөйрөгө түшүп калдык. Анан ал жерде башка дүйнө экен да, кыскасы. Сиздер барганда кайсыл жылы баргансыздар? Анан ал жерде канча жыл убакыт кызмат кылдыңыздар? Биз 81-жылы армияга чакырылганбыз. Жазгы чакыруу башка жылдары майда жүргүзүлө турган болсо, биз марттын акырында чакырылганбыз. Апрелдин 3-үндө аскердик кызматта болдук ош жергесинде. Анан Түркмөнстандын Кушка деген шаарынын чекесинде талаада 3 ай даярдап, июндун 16-сы күнү биз вертолет менен барып түшкөнбүз. Канча адам баргансыздар? Кайтканда кандай болду? Толук ошо барган солдаттардын бардыңыздар, кайтканга мүмкүнчүлүк болгонбу же кайтпай калгандар да болду? Кайтпай калгандар көп болду бизде. Кайтпай калгандар көп болду, себеби биз экинчи партия биз кирдик да, биринчи 79-жылкылар кирген болсо, Асдар агайың айткандай барганда чындап эле биринчи Афганистандын абасынын ысыктыгы, ысык шамал, кыскасын айтканда климаттык эле өзгөчөлүк бир башкача таасир берет да. Эми каза болгондор көп болду. Толук кайтканыбыз жок. Эми туру толуктулар болуп турат да эми. Бүгүн эми ошол Оганчылар күнүнө карата шаарыбызда кандай иш-чаралар болуп атат? Сиздерге кандай колдоолор көрсөтүлүп атат учурда? Азыркы учурда бүгүн Мамат Ибраим ака экөөбүз азыр катышып келдик. Шаардык мэрия тарабынан уюштурулган жылда салттуу турда уюштурулуучу эскерүү аземи болуп өттү. Ал жерге шаардын жетекчилери, областын жетекчилери, аскердин бөлүктүн неме кызматкерлери, жетекчилери келип, Россия консулствосунун генералдык консулу келип, бүт афганчылар, шаардык афганчылар катышып, салтанаттуу азем болуп өттү. Куран окулуп өтүп кеткен куралдаш досторубузду эскерип, эметип
жакшы иш-чаралар өткөрүлүп жатат ушул немеге карата. Биздин ушул окуу жайыбызда дагы эмгектенип жүргөнүңүздөргө бир топ жыл болду. Биздин университеттин жетекчилиги тарабынан дагы колдоолор көрсөтүлүп турабы? Албетте, бул жылда биз иштебизге канча жыл болсо ошодон бери мындай атын атаса куту сүйнөт деп атайбыз, жетекчилик профсоюз уюму менен кабыл алып, азбы көппү колдоолор көрсөтүп турат. Ыраазычылык билдиребиз жетекчиликке, жалпы эле эмгек жамаатына, мындан ары ушундай ынтымакчылык, окуу жайыбызда береке кут боло берсин. Жалпы ушул биздин көрөрмандар үчүн бир жакшы каалоо тилектериңиздер болсо айтсаңыздар. Заманыбыз тынч болсун. Эң негизгиси заманыбыз тынч болсо, ден соолук болсо, башкысы аманчылык болсо, башкасы баары табыла турган нерсе. Азыр мына дүйнөлүк саясатта дагы бир өтө обурталдуу, койгалуу мезгилде жашап атабыз. Ушу дүйнөлүк саясат туруктуу болуп, мамлекеттер аралык мамилелер өз нугунда жүрүп турса жакшы болот го менин оюмча. Мына жакын тыримда Тажикстандын чек арасында болуп аткан койгал окуялар, бул Баткен менен Тажикстан, бул бир эле Баткен эли менен тажиктердин ортосундагы болгон койгоо эмес, ал бүтүндөй кыргыз элине түшүргөн бир койгал окуя. Мына 98-жыл, 99-жыл болду. 99-жыл мына Баткен окуясын жакшы билесиңер, канча дүрбөлөңгө салып таштады. Афганистанда 2 жыл аскердик кызматын өтөп келип, ошол жерде каза болгон балдарыбыз болду. 90-жылкы, 2010-жылкы окуялар, мында да 2-3 ооган жоокерлердин өмүрүн алып кетти. Деги эле кыскасын айтканда бул эл ичи тынч болбойсо, ал жакшылык болбойт да, бир сөз жоготуу болот. Ошон үчүн элибизде тынчылык болсун. Чындыгында агай айтып өткөндөй, элибизде тынчылык, аманчылык болсун. Куралдаш досторубуздун үй бүлөлөрүнө, эл журтубузга тынчылык, аманчылык каалайбыз. Мынандай койгалаңдуу окуялар болбосун. Мынандай оору сыркоолордон Кудайым өзү сактап, университетибиз дагы өнүп өсүп, алдыга жыла берсин. Эң негизгиси ынтымакчылык, элибиздин жашоо жылгалчылыгы жогорулай берсин. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Жалпы ушул окуу Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин атынан сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Дайыма жакшы күндөрдүн үстүндө жүрүңүздөр. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн биз сиздер менен Советтик армиянын ооган жергесинен чыгарылган күнүнүн 33 жылдыгына карата биздин окуу жайыбызда эмгектенген ооган согушунун ардагерлери агайларыбыз менен кыскача маек курганга аракет кылдык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.